Саламатсызбы, 5-каналда түз ободо учурда берүүсү, аны менен Мунарбек Жоргомов алып барам. Биз бүгүн ушул учурга алынган маалыматтар өлкөдөгү эпидемиологиялык соңку кырдаал өзгөчө абал киргизилген аймактардагы жашоо турмуш тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда коронавирусту жуктурган дагы 4 адам аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда, Кыргызстан боюнча жалпы коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 111 кишиге жетти. Жаңы катталган 4 учурдун ичинен Жалал Абад шаарында 1, Сузак районунда 1, Кара Көл шаарында 1, Чүй облусунда 1 адам бар. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 59-у аял, 52 эркек деп кошумчалады ал. Мамбетов билдиргендей, жаңы аныкталган учурлардын ичинен бирөө Россиядан келген, 3 адам ал менен байланыштуу болуп, вирусту жуктуруп алышкан деп. Президент Сооронбай Жээнбеков, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди кызматтан бошотту. Жарлыкка мамлекет башчысы кол койду. Мамлекет башчысы кечээ Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынын өткөрүп, өлкөдө коронавирус инфекциясын жугузгандардын санынын өсүшү, алдын алуу чараларын көрүү боюнча канааттандырарлык эмес иштердин натыйжасы болгонун айтып, жетекчилерге чара көрүлө турганын айткан болчу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 сакайып кеткендер тууралуу маалымат бербей калды. Буга айрым мамлекеттердин сакайган жарандары тууралуу уюмга маалымдабай калганы себеп болгон. Кытайдан башка өлкөлөр коронавирус жуктуруп алып сакайып кеткендер тууралуу так жана расмий маалымат бербей жатат. Ал мамлекеттер эс учун жыйнай албай жатса керек. Андыктан кийинчерээк жаңы маалыматтар чыгышы мүмкүн деп айтылат кабарда. Учурда вирус 200 өлкөгө жайылды. Ага каршы вакцина табыла элек. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын 858.785 жетти. Алардын ичинен 42.151 киши каза тауып, 178.119 киши сакайды. 1 апрелге карата Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны 348ге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазууда. Дагы 5 жарандан коронавирус жуктурганы аныкталды. Алардын бири Чымкент шаарында жана 4 адам Түркстан облусунда. Жалпы саны 348 деп жазылат маалыматта. Ал эми Өзбекстанда 1 апрелге карата коронавирустан 172 жаран жабыркап жатат. Мындай статистиканы аталган өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жарыялады. Ооругандардын көбү Ташкенттеги Элим Изилдөө институтунда дарыланып жатат. 31 марттан 1 апрелге караган түнү Бишкекте коменданттык убакыттын эрежесин бузган 119 адам кармалган. Алардын 102си эркек, 17 аял жана 3 чет өлкөлүк бар. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Ал эми өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын шартын бузган 147 жаран кармалып, 12 автоунаа токтотулган. Ош шаары боюнча 2, Жалал Абадта 10, Сузакта 8, Кара Суу районунда 8 жаран, Ноокат районунда коменданттык сааттын талаптарын бузгандар катталган жок. Кармалган жарандар райондук бөлүмдөргө жеткирилип, коменданттык сааттын талаптары менен эрежелерин бузгандыктары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилип, коменданттык сааттын аякташы менен кое берилген. Коменданттык саатта көчөгө чыккан жана деги эле өзгөчө абалдын эрежелерин бузган жарандардын саны 0 түзүш керек. Эң биринчи ирети бул бир гана сиздердин ден соолугуңуздар үчүн, андан тышкары үй бүлөңүздөрдү дагы коронавирус оорусуна дуушар кылышыңар мүмкүн. Коронавируска каршы чогултулган каражаттын бир бөлүгү дарыгерлерге кошумча акы катары төлөнөт. Мындай чечимди 31 мартта аталган каражатты бөлүштүрүү боюнча комиссия мүчөлөрү кабыл алды. Маалыматка ылайык 31 мартка карата аталган эсепке 69 миллион сомдон ашык каражат топтолгон. Анын 38,5 миллион сому вирус табылган аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге которулду. Алар бул каражатты кошумча акы катары колдонмокчу. Ысык Көл облусунун Түп районунун айылдарынын биринде үй карантинин сактап алган 8 киши милдеттүү түрдө обсервацияга алынып, айыл тургундары жалпы изоляцияланды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. 8 жаран чет өлкөлөрдөн кайтып келген, сырттан учуп келгендер милдеттүү түрдө Бишкекте 3 күндүк обсервациядан өтүшөт. Тиешелүү анализдер алынган соң коронавирус табылбагандары андан ары үй карантинине кетирилет. Булар ошол үй карантинин сактабай койгондуктан атайын обсервация жайына киргизилди деп айтышты Саламаттык сактоо министрлигинен. Ысык Көлдө жарым айда 5 өспүрүм өз жанын кыйды. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усеновага шилтеме берип, бир нече маалымат каражаттары 16 марттан бери облуста 5 өспүрүм өз жанына кол салганын жазды. Соңку маалыматтар боюнча балдар 11 жаштан 14 жашка чейинки куракта болгон. Тилекке каршы бул окуялар өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган учурларга туш келип жатат. Биз бүгүн карантин учурунда балдар менен кандай мамиле куруу керек? Карантинде канткенде ушул оор кырдаалдан эсен аман жоготууларсыз өтөбүз деген суроолорго
факттарга жооп издейбиз. Бизде бир нече видео, аудио байланыштар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизде түз байланыш бар. Азыр бизде түз байланышта Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов мырза. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сталбек мырза, ушул маалымат боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, ушул 5 өспүрүмдүн өмүрү боюнча. Ошо 5 өспүрүм боюнча туура бизде катталган. Биздин ошол өкүлчүлүктүн орун басары дагы ошол боюнча Сталбек мырза, сизге угулуп жатабы? Алло. Кечиресиздер, бизде техникалык мүчүрүшүп кетти окшойт. Азыр кайра байланыш уланып атат деп үмүт кылалы. Ага чейин биз акыркы маалыматтарды окуй берели. Кыргызстанда COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу максатында Коопсуздук кеңешинин чечими менен жалпы берим берүүчү мектептердин окуучулары 16 марттан баштап эс алууга таратылган. Республика боюнча өзгөчө кырдаал, ал эми коронавирус катталган айрым аймактарда 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилген. Бирок Ысык Көл облусу өзгөчө абал киргизилген аймактардын катарына кошулбайт. Жогорку кеңештин депутаты Фархат Тилендибаев буга чейин ушул Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм өз жанын кыйганын айткан болчу. Өспүрүмдөр арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырган ал депутат. Өткөн жылы Кыргызстанда ушул жалпы 46 бала өз жанын кыйса, анын 26-сы кыз, 20-сы эркек бала экен. Алардын басымдуу бөлүгү толук эмес же ата-энеси чет өлкөдө жүргөн бүлөлөрдө болуп жатканы белгилүү болгон. Бизде байланыш болсо кайра кошуп койсоңуздар. Сталбек мырза, сизге угулуп жатабы? Кечиресиздер, азыр бизде башка байланыш бар. Бизде Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өспүрүмдөр менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова түз байланышта азыр. Нуржан айым, саламатсызбы? Нуржан айым, саламатсызбы? Сизге угулуп жатабы? Саламатсызбы, угулуп жатат. Нуржан айым, ушул Ысык Көлдө 5 өспүрүмдүн өмүрүнө байланыштуу маалыматтар чыгып жатат. Негизи Кыргызстанда мындай башка учур жокпу? Соңку маалыматтарды бөлүшсөңүз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Жалпы жонунан айтып кетсек, 2020 жылдын 3 айдын ичинде жаш жигиттер өспүрүмдөр тарабынан өз өмүрүн кыюу боюнча 25 факт болгон. Бул аябай өкүнүчтүү көрүнүш. Былтыркыга салыштырмалуу 6 фактка өсүп атат. Анан ошо 26 факттын ичинен Ысык Көл облусу аймагында жаш жигиттер арасында өзүн өзү өлтүрүү фактылары боюнча 6 факт болгон. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 4 фактка көбөйүп атат. Кыскасын айтып кетсек, бул Ак Суу районунда 1, Жети Өгүз районунда 2, Тон районунда 2, Ысык Көл районунда 1 катталган. Азыр сиздер тарабынан кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат ушул алдын алуу боюнча? Буга чейинки биз өзүбүздүн түзөтүш милдетибиз бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш жигиттер өспүрүмдөр арасында ушу түзөтүүбүз бир багыт, бул жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуу болтурбоо жана профилактикалык ишти жүргүзүү. Бүгүнкү күндө бул багытта иштер жүрүп жаткан, бирок андан дагы азыркы күндө бул иш кайрадан жандандырып, мына азыркы өзүңүз билгендей өлкөдө кыйын кырдаал болуп атат. Ошол себептен мына Ысык Көл областу боюнча буйрукма чыгарылып, жаш жигиттер арасында өз өмүрүн кыюу фактылары боюнча жана коом менен кошо үймө үй кыдырып, жана социалдык абалдары бар балдардын үйлөрүнө кыдырып иш-чараларды өткөзүп атабыз. Ошол өз өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн себеби азырынча алдын ала маалыматтар барбы? Буга чейин мигранттардын балдары деген сыяктуу сөздөр болчу. Кыргыз Республикасынын жолук жаза кодексинин бирдиктүү реестрине катталып, азыркы тергөө сотко чейинки өндүрүштө амалдары жүрүп атат. Ар бир факт боюнча судебный медицинский экспертиза дайындалган. Бирок бул 6 факттын 4 фактында ошо соттук медицинский экспертизадан баш тарткан эффект дегенде бар. Денесинде балдардын тактары жок, ошо соттук экспертиза менен туугандар жанынан баш тартылган. Бирок
калган фактылар боюнча ошо соттук экспертиза дайындалып ошонун жыйынтыгын күтүп атабыз. Эми бул боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен аныкталып, эмне себептен бул түрткү болгон. Нуржан айым, ушул өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы ушул карантин учурунда кандай иш алып барат? Биз министерство тарабынан буйртма жөнөткөнбүз. Ушул карантин башталгандан баштап буйртма жөнөттүрүп, ушул ар бир баланын коопсуздугуна карата ар бир бала үйдө отурушу жанагы энатанын көзөмөлүнө алынып, ошо жаш өспүрүмдөр ар бир баланын үйүн кыдырып, жана айылдык кеңештин жергиликтүү бийликтер менен жана мугалимдер менен кыдырып түшүндүрүү иштери жүргүзүп келатканбыз. Бүгүнкү учурда түшүндүрүп атабыз. Себеп дегенде карантин убагында мына көп энета балдар менен эчке чыгып атат, балдар эчке чыгарып атат, ошол боюнча үйгө кыдырып түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Ушул балдарга болгон мамиле кайдыгерлик үчүн жоопкерчилик барбы? Балдарга болгон мамиле боюнча азыркы күндө мына биздин түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Жоопкерчилик бар. 61 беренин негизинде ошо энатанын балдарга берген тарбиясынан баш тарткан боюнча Республикасынын жооптар кодексинде бар. 61 беренин негизинде биз айыппул салынат энатасына. Нуржан айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз байланышка чыгып, соңку маалыматтар менен беришкениңиз үчүн. Бир кайрылуу айтып кетсем, уруксат берсеңиздер. Эгер болсо мына ошо өзүм эне катары биринчиден кайрылуу жасап кетким келет. Себеп дегенде мына өзүмдүн атыман жанагы элге кайрылып кетким келет. Себептен өлкөбүздө жаралып жаткан кырдаалга байланыштуу жана коронавирус илдеттин чугуу коопсуздугун азайтуу максатында балдардын өзгөчө камкордук алып, эне ошо эшикке чыгарбай кармап отурса жакшы, бизге жардам болот эле. Биринчиден бул. Андан тышкары мына балдар ар бир энанын көзөмөлүндө отурат. Ошо балдарга болгон үйдөгү жүрүм турумун, тарбиясы жана билим алса терең көз караш менен карап, аларга мындай психикалык жактан чыналууга жооп бербестен мээримдүүлүк менен аяр мамиле кылсак, биз ошо өтө бизге көп жардам деп эсептейм. Анан ар бир энанын балдардын саламаттык сактыгы ар бир энанын колунда. Ошол себептен балдар биздин келечегибиз. Балдарга биз көз каранды болгон үчүн ошо балдардын келечегин сактайлы деп айтып кетким келет да, ошо кайрылуу энатага. Рахмат, Нуржан айым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз байланышта Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өспүрүмдөр менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова болду. Түз байланышта азыр бизде видео байланыш бар. Назира Кенжебаева, психолог. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Назира айым, ушул тилекке каршы учурда бүтүндөй адамзат, анын ичинде Кыргызстан өтө оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Анын үстүнө ушул буга чейин ушул жарым ай аралыгында Сүккөлдө 5 өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салганы боюнча маалыматтар чыкты. Ушул өспүрүмдөрдү канткенде ушундай кыйын учурда жоготуусуз кармап сактап калабыз, ушул боюнча сиздин кеп кеңешиңизди угабыз деп байланышып жатканбыз. Жакшы. Рахмат сурооңуздарга. Эң биринчиден өспүрүмдөрдүн мындай жолго баруусуна деги эле адамзаттын жашообузда өспүрүм болобу, чоң болобу, кандай гана куракта болбосун маселелердин болуп жаткандагысына адамзаттын негизи эң жакындарыбыздан сүйүү болбой калгандыктан болот мунун баардыгы. Бул бала кезге келип такалат. 3 жаштан 13 жашка чейинки куракта өспүрүмдөр ошол кезде сүйүү мээримин көрбөй, атадан, энеден, анан кийин өзүн бул дүйнөгө керексиз сезип, тез жыйынтык чыгарып ийип атат. Мындай тез жыйынтык чыгарып ийип аткандагысынын себеби дагы өзгөчө азыркы заманда биз эч качан балдарыбызга көңүл бурганды мындай кой, өзүбүздү таппай баратканбыз. Ушул келип аткан окуя бизге өтө чоң сигнал, өтө чоң эскертүү. Өзүңдү тап, баалуулугуңду тап, ар бир көзүрмемге аткан таңга сен азыр эмнеге ээ болуп турсаң ошого шүгүр эт деген гана бир өтө жөнөкөй тил менен, кыргыздын жалпак тили менен айтканда ушул нерсени билдирип келди. Эмне демекчимин, урматтуу ата-энелер? Биз балдарды жаратып алдык. Байкабай жаратып алдык. Байкабай жаратып алгандан кийин биз аларга жооптуу болуш керекпиз.
балдардынга мээримибизди болгон сүйүүбүздү мээримибизди кечиресиздер, телефону звонок болуп калды. Мээримибизди болгон сүйүүбүздү бериш керекпиз. Уланта берейинби? Уланта бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Кечиресиздер, телефон звонок болуп калды. Эң чоң бул дүйнөдөгү сүйүүбүздү, мээримибизди балдардан аябаш керекпиз. Башкача айтканда, алгачкы бала келгендеги убакытта биздин үйгө конок келеби, биз телефон менен отурабызбы, биз башка маанилүү иштерди жасап атабызбы? Эң биринчи өзүбүздүн каныбыздан, жаныбыздан жаралган перзентибизге, балапаныбызга, биздин периштебизге алгачкы 3 мүнөттү аябастан ошолорго мээрим төгүп, башкача айтканда бүтүн дүйнөнү кое туруп, эң биринчи маанилүү болгон балабызга көңүл буруп, сүйүү төгүп, мээрим төгүп, анын жанында болушубуз керекпиз. Ушул күндөр эмне келип жатат? Ушул күндөрдө эне баланын мамилеси ысык болуп жатат. Ушул күндөрдө үй бүлөнүн бекемдиги бекемделип жатат. Ушул күндөрдө жакындарыбыздарга өзгөчө балдарыбызга мээрим төгүп, эч качан айтпаган сөздү айтып, анын эмнеге кызыгаарына көңүл буруп, сурап, биргеликте кучакташып жатып, кучакташып сүйлөшүп, кучакташып чогуу ойноп, кучакташып чогуу тамак жасап, башкача айтканда эң баалуу болгон бул дүйнөдө дефицит болуп бараткан сүйүүнү, мээримди төгө билиш керекпиз. Назира айым, ушул балдардын жаш курагы боюнча ушул жерде өзгөчө көрсөтүлүптүр. 11 жаштан 14 жашка чейинки курактагы балдар болгон деп чыгып жатат. Ушул курак эмнеси менен өзгөчө? Эми бул 11 жаштан 13 жашка чейинки курак деген жанагыдеки өспүрүм курак деп коюлат эмеспи, орусча айтканда подростковый периодторго кирип, ошол ар бир жаш ар кандай жашта баштала баштайт да, ушул учурда өзгөчө кооптуу учур болот. Кароосуз калат, дүйнөгө өзүн керексиз сезет. Азыр телевизордо эң өкүнүчтүүсү телевизордо, интернетте, массалык маалымат каражаттарында чоңбу, кичинеби бир гана тема айтылып жатат. Атын айтпаңыздар дээр элем. Дайыма жакшы сүйлөңүздөр дээр элем. Кыргыздын ата-бабабыздын салтын кармаңыздар дээр элем. Ошол башкача айтканда эмне болуп атат? Информация, баш, мээ бир гана негативге толуп атат да. Башкача айтканда дүйнөдөн жылуулук, бир жылуу сөз таппай калды бала. Эне атаны жөн эле жайына коелу. Ал эне ата өзүнүн ишин кылып жүрөт, ал четтеби же жумуштабы же үйүндөбү, жашоо өтсө болду, күнүмдүк тамак ашына акча тапса болду, балдарды тарбиялоо деген таптакыр эле унутуп калганбыз. Ата энеден мээрим көрбөсө, коомдон мээрим көрбөсө, кошуна колоңдон мээрим көрбөсө, бир тууганынан, айланасынан, туугандарынан мээрим көрбөсө, анан кийин ошондой бир кордуктарга учурап калып атса, кароосуз калгандын айынан баланын оюна эмне келет? Анан кийин телевизорду караса, бүткүл массалык маалыматтарын окуса, адамдардын үрөйү ушундай убакта ого бетер учуп турса, баланын оюнда эмне келет? Биринчи келген жанагыдеки шайтан азгарат деп коет эмеспи? Ошол ойго баягы жетеленип туруп гана эрте чечим кабыл алып атат да. Эң чоң сигнал сүйүү бериш керек ата эне. Сүйүү бериш керек, чогуу болуш керек. Мен дагы бир нерсени кайталап кетет элем. Психология илимине басым таштаса, окутууга басым таштаса, бул психология илиминдеги эки техниканы баса айтып кетер элем. Балдарыңыздар китеп окуп, шашкы ойноп, шахмат ойноп, сиздер менен бирге болуп сырдашып, керек болсо ушул отурган күндөрдө бала менен үй бүлөнүн бекемдиги жакындап атат. Кичинекей кызымдын бир общий тетрадь тарткан сүрөтүн мисал кылып көрсөткүм келет да. Мен ал бул кызымдын сүрөткө шыгы бар экендигин билген дагы эмесмин. Ушуга басым таштасаңыздар, өзгөчө да бир эки техниканы кыстара кетейин. Шүгүрчүлүк техникасы деп айтылат психологияда. Бул ыраазы болуу техникасы, биздин жалпак тилде шүгүрчүлүк техникасы. Өзгөчө периштеге багага таңда турдум, бүгүн шүгүр. Апам бар жанымда шүгүр, атам бар жанымда шүгүр. Жакындарым бар шүгүр, кийимим бүтүн, кардым ток шүгүр. Только жалаң гана позитив. Башкача айтканда, оздон чыккан жылуу сөздөр менен гана мээсине сугарып, бүгүн 10ду жазсаң балам, эртең 15ти жаз, бүрсү күнү 20 жаз. Ошонун жанында отуруп алып бала эле жазбасын. Эң биринчи сиз жазыңыз. Бала менен биргеликте ушул тапшырмаларды
50 күн, 30 күн, 40 күн аткаргандыгыңыздарда жан дүйнөңүздөрдө төңкөрүш жасалып, сознание, көмүскө сезим, подсознание ушунчалык бір башкача нерсеге туш болот да. Жакшылык айландырыш керекпиз. Бул техникалардын ишке ашышы үчүн болбогон нерсени сүйлөп атат деши мүмкүн. Именно болбогон нерседен башталат баары майдадан дейт. Байкабайт аны майдадан. Ушул сөзгө маани берип отуруп, ар бирине балабызга, жакындарыбызга мээрим төгүп отуруп, майдан нерседен биз дүйнөнү өзгөртүп ала алабыз. Экинчи техника ортодо сол кол менен жаздырсаңыздар мунучу, ушунчалык убакыт кетет, ушунчалык да кызык болот. Шүгүрчүлүк техникасы жана сол кол менен жазуу техникасы. Мына ушул нерселерди кылып атып, адамдын концентрациясы бүткүл болгону 1-класска жаңы киргендей ошону жазып отуруп, бүткүл көңүлү дити ошол жакшы гана ойдо, ошол жакшы гана сөздө болот. Менин апам бар Турбаев шүгүр дейт. Менин кардым Ток Турбаев шүгүр дейт. Мен күндө таңды көрүп атканым шүгүр Турбаев дейт. Мен жакындарым жанымда экен шүгүр, мен бактылуу Турбаймынбы дейт. Башкача айтканда айтып отурса абдан сөз көп. Мен убакыттын албетте тардыгына байланыштуу 2-3 гана техниканы берүүгө аракет кылдым. Бирок өтө чоң керемет жыйынтык бере турган бул техникаларда эң негизги сөзүм бере турган нерсем. Бири-бирибизден сүйүү аябайлы, мээримибизди төгөлү, жылуулукту аябайлы, кыргыз сөзгө сараң эл болобуз. Мен билем, улуубуз, касиеттүүбүз, көрөнгөбүз абдан чоң кенен бир гана сөзгө сараң болобуз. Мен сени жакшы көрөм, алтыным, балапаным. Мен сени сүйөм. Жашоомдун сен маңыздысың, сен бар мен бактылуумун. Баланын көмүккө сезимине куюшуңуздарды суранар элем. Чоң рахмат. Только балдарыңыздарга, бүтүн жакындарыңыздарга. Назира айым, кеп кеңешиңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Байланышка кошулуп, жакшы сөздөрүңүздү айтканыңыз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта психолог Назира Кенжебаева болду. Азыр бизде түз байланышта бар Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов мырза. Сталбек мырза, сизге угуп жатабы? Да, угуп атам. Сталбек мырза, ушул 5 өспүрүмдүн окуясы боюнча маалыматтарды айтып кетсеңиз. Тилекке каршы бизде ушундай окуялар болду. Чындап эле 5 өспүрүм балдар өз өмүрлөрүн кыйышты. Бирок бул деген коронавирустун эмесине эчтекен байланышка жок. Себеби дегенде бул 6 марттан башталган. Эң биринчи учуру ошо 6 мартта Жети-Өз районунда эметкен. Азыр 5 учуру катталган. Ошо биз изилдегенде 5 жаш өспүрүмдүн 4 учуру ушул жаш өспүрүмдөрдүн ата-энеси жок да. Россияда ар кайсы жерлерде булар иштеп жүргөн кездерде таятасы анан чоң аталарынын колунда калган балдар да. Бул азыркы учурда баардык иштер түшүндүк иштер жүргүзүлүп атат. Бул деген коронавирус оорусу башталгандан кийин балдар каникулга чыккан. Ошо биз дегенде бүт ата-энелерге ошо кайрылуу кылып атабыз. Ушул учурда ошо балдарга өзгөчө көңүл буруш керек. Азыркы учур ошо 4 учуру ошо балдары ата-энеси Россия жакта, көбүнчөсү Россия жакта ошо иштеп жаткан учур болот. 5-чи учур ата-энеси ошо толук кандуу да ушундай болуп атат. Негизи булар ата-энесине таарынычтын негизинде ушундай жолго барып атат. Тилекке каршы ушундай окуя болуп атат. Менимче ушул карантиндин шартында балдар менен кандай иштеп жатат азыр? Биздики азыркы учурда ушул карантиндик режим сакталып атканда жеке эле ошо жаш өспүрүмдөрүбүз баардык жергиликтүү тургундар менен иш жүргүзүлүп жатат. Ошол карантиндик режимди сактоо боюнча. Эми жаш өспүрүмдөр боюнча дагы ошол өзгөчө көңүл бурууну зарыл экендигин айтып жатабыз. Ата-энелер дагы ошол жактарга көбүнчө көңүлдү бурганга аракет кылып жатабыз. Азыр болсо Ысык Көл областында өзүңүздөр билгендей 30 март күнү 2 киши коронавирус оорусу деп чыкканына байланыштуу азыр жергиликтүү элдер дагы ошол туура түшүнүү менен кабыл алышып, баардык айыл жергесинде жанакындай постторду коюп, кеткен чыккандарды боюнча аябай чоң көзөмөлгө алынып жатат. Сталбек мырза, байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланыштагы Ысык Көл областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Сталбек Усубакунов мырза болду. Азыр бизде видео байланыш бар. Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Назгүл айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Назгүл айым, ушул Ысык Көлдө акыркы жарым айдын ичинде 5 өспүрүмдүн өмүрүнүн кыйылышы боюнча биз талкуулап жатабыз. 4 өспүрүмдүн ата-энеси чет жакта иштеген балдар экен, ата-энеси чет жакта иштеген мигранттар экен жана областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү айтып кетти. Негизи ушул Кыргызстанда жылдап эле ушул жаман окуялар көбөйүп баратат өспүрүмдөргө байланыштуу. Эми биринчи айтып кетет элем, мурунку жылдарга караганда айтып кетсе болот, көбөйдү деп айтсак болбойт да. Себеби жыл сайын 100гө жакын ушундай окуялар болот да. Бирок ушул аз экен деп мындай көбөйгөн жок деп ошого кош көңүлдүк кылып унчукпак да болбойт. Бизге бир да бала өзүнө кол салып өмүрүнөн кыйылганга ошого тоскоолдук коюш керекпиз да. Ал үчүн мен бүгүнкү күнү мисалы үчүн эгерде биз байкоо жүргүзсөк, өзүбүз жыл сайын байкоо жүргүзөбүз да. Анан өзгөчө кайсы учурда балдар зомбулоого учурашат. Эгерде алар каникул убагында, мына мисалы үчүн кышкы каникул өтүп кетпедиби? Өзүңөр эле күбө болдуңар, ошо үй-бүлөнүн чегиндеги мындай болгон зомбулоолор аябай көбөйүп кетти да. Канча бир энелер зомбулоодон курман болушту. Анан балдар сөзсүз ошого дагы учурашат. Ошондуктан негизи бул дүйнө жүзүндө болгон көйгөй. Өзгөчө карантин убагында болуп аткан режим бизге мисалы үчүн кыйын эле болуп калат да. Эгерде үй-бүлөсүнүн чегинде үй-бүлөнүн бир мүчөсү башка алсыз мүчөлөрүнө карата кандай эмоциялык же болбосо физикалык зомбулук көрсөтсө, бул абдан эле мындай кыйын эле мындай шарт деп айтсам болот. Ошондуктан бул оор кырдаал болгон үчүн, өзгөчө кырдаал болгон үчүн бүгүнкү күнү деген бүт баардыгыбыз биригишип, мына ушул ар бир класстын жетекчиси бар да. Класс жетекчиси болгондон кийин алар ар бир окуучуга чалып, ата-энесине чалып, балдардын акыбалы кандай экенин деп билип туруш керек. Себеби деген мындай эми Кыргызстанда ар бир балага карата психолог даярдаш бул кыйын, бул реалдуу эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушундай оор кырдаал болуп аткандан кийин сөз түрүндө деген тез арада ушул бизде социалдык педагогдор гана эмес, алар дагы бар, бирок ал бир мектепке, мисалы үчүн мектепте бала окуса, ошо бир эле социалдык педагог болот да. Анан ошо социалдык педагогко көп учурда оор кырдаал маселелердин баары ошого үйүп коюшат. Анан таң калышат, эмне үчүн бизде рекет азайбайт, эмне үчүн бизде зомбулоо азайбайт депчи. Бул туура эмес. Ошондуктан бүгүнкү өзгөчө оор кырдаал болуп аткандан кийин ар бир класс жетекчиге деген тапшырма берилиш керек. Алар деген ар бир окуучуга алар билет кайсы үй-бүлөдө кандай көйгөйлөр бар экен, кайсы балага мындай тез жардам керек экен, кайсы баланын ата-энеси жок экен деп. Ошондуктан алар түзмө-түз чалып, ар баланын шарты кандай экенин билип, ошондой жардам көрсөтүштүрүш керек да. Бул деген өзүнчө мониторинг болот. Экинчиден бизде мындай психологиялык, бизде Кыргызстанда 111 деген телефон бар. Бул атайын 5 жыл мурда деген биздин уюмубуз, балдардын укугун коргоо лигасы, бул демилгени биз көтөргөнбүз. Өкмөттүн алдында анан ушундай телефон түзүлсүн деп биз ушундай аракет кылып, ушул өкмөттүн алдында биз кадимкидей сурап алганбыз да, ушундай болсун деп. Анан бүгүнкү күнү ал телефон, ишеним телефон жакшы иштеп жатат, 111 деп аталат, ал бекер ага чалсаңыз. Бирок ал жерден дагы бүгүнкү күнү биз дагы ошо мониторинг кылып атабыз, ал жерге ошо оор кылдарга карата абдан көп звоноктор болуп атыр да, көп кайрылуу болуп атыр. Ошондуктан бүгүнкү күнү жер-жерлеринде ар бир райондо социал кызматкерлер бар. Алар дагы ушул 111-дин өкүлдөрү менен мындай байланыш түзүп,
эгерде кайсы бир айыл өкмөттөн мындай арыз түшүп атса, балдардын укугу бузулуп атса, тез арада жооп бергенге, тез арада байланышып, ошо балага жардам бергенге алар ушундай мүмкүнчүлүктү түзүш керек да. Андан тышкары мен айтат элем ошо өзгөчө ата энелерге. Чыныгы бул эми бүгүнкү күнү айыл жеринде мындай балдар кичине корого чыгып, ойношуп, мындай кичине эметкенге мүмкүнчүлүгү бар. Шаарларда болсо этаж үйлөрдүн чегинде балдардын мындай эркиндиги кичине, конечно, чектелип калды. Ошондуктан ата энелер деген абдан мындай эме болуш керек да, чыдамкай болушуп, болушунча мындай балдарга карата мындай көп урушпай, такыр балдар урушкан болбойт. Балдарга тарбия кылса дагы мындай жакшыртуу методдор менен тарбиялап, болушунча көңүл буруп, эми биз деген бир нече жума чыдаш керекпиз деп, ошого бүт ата энелерге кайрылат элем. Чыдамдуу болуп, ошо балдарга болушунча көңүл буруп, кадимкидей ар бала карата режим түзүш керек да. 9-дан баштап 6-7 саатка чейин бул балдардын ар бир сааты деген бош калбаш керек да. Болушунча кадимкидей балдар сезбей да калыш керек. Ошо карантинде жүрөбүз депчи. Аябай көп тапшырма берип, кадимкидей баланын бош убактын калтырбаш керек да. Себеби деген балдар бош убакта калып калса дагы бул туура эмес. Себеби деген азыр мисалы деген көп бош убакыт калганда деле балдар кайра эле сотко телефонго отуруп мындай пайдасыз убакыт өткөзүп атышат да. Бүгүнкү күнү билим берүү министрлигинин көптөгөн интернет онлайн сабактар жүктөп берди. Андан тышкары дагы негизи дүйнө жүзүндө көптөгөн азыр бүгүнкү билим булактары бекер берилип атат. Ушул карантин менен пайдаланып алып, ошо кадимкидей карантин убагында максаттарды коюш керек. Ошо 3 жуманын ичинде кандай бир кайсы жактан билимибизди мындай балдардын билимин жогорулатабыз деп туруп, анан ошого карата билим булактарын тандап туруп балдарды окутуш керек. Эми бул кимдики мындай интернеттер бар болсо, интернеттер жок болгондор да үй бүлөлөр абдан көп. Ошондуктан андай ата энелерге мен кайрылат элем, кадимкидей балдарга карата кадимкидей оюндардын түрлөрүн издеп таап, балдар менен ойногонго аракет кылыш керек депчи. Себеби деген балдардын өзгөчө кичинекей балдарды жана өспүрүм балдар деле алар деген өзүнүн турмушун ушу оюн аркылуу сезишет да, оюн аркылуу ишке ашырышат. Ошондуктан балдар мындай көбүрөөк ойносо, алар деген ушу убакытты тез мындай өткөзгөнгө кичине ошондой шарт түзүлөт да. Убакытты сезбей да калышат. Ошо мындай карантинде отургандагы убакыт бат эле мындай учуп, аларга дагы мындай өтүп сезилбей да калат да. Азгыла ушул 111 деген номер жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошол номер жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз, кайсы учурда кандай шартта сиздерге байланышса болот? 111 деген телефон бул атайын эмне үчүн 111 деп аталат да. Биз ушул номерди атайын тандаганбыз. Себеби 5 жаштагы дагы бала 111 деп басып телефонго, анан жардам алганга, кайрылганга мүмкүнчүлүгү болсун деп. Анан бул күндүр жана түндүр иштей турган телефон, бул психологиялык жана социалдык жана укуктук консультация бере алышат. Бул кыргыз тилинде жана орус тилинде операторлор эки тилде иштешет. Анан кайрылганда дагы ошо уюлдук телефондор аркылуу деген бекер чалса болот да. Анан чалып ошол жерге кандайдыр эгерде баланын укуктары бузулуп атса, же болбосо мисалы үчүн өспүрүм балдардын көңүлдөрү түшүп, кандайдыр бир тынчы кетип, ар кандай мындай депрессиялык кандай бир ойлору болуп атса, анда эмоциялык жагынан дагы мындай ден соолуктары начарлап атса деген сөз түрүндө ошол жерге чалып жардам алса болот да. Андан тышкары балкимдир зордук зомбулоого учурап аткан бир эмелер бар да, кандайдыр бир чаралар эмелер бар, учурлар бар. Сөз түрүндө деген ошол жерге чалып, ошондо маалымат бериш керек. Себеби жерлеринде ар бир райондо бүгүнкү күнү социалдык кызматкерлер иш орунда иштеп жатышат. Бүт баардыгы күнүгө жумушка барышып, карантинди мындай өзүнүн коопсуздуу кийимдерин кийип алышып, бүгүнкү күнү алар иштеп жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Назгүл, рахмат сизге. Ийгилик болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова айым болду.
мен соңку маалыматтарды окуй кетейин. Кыргызстанда коронавирус менен дагы 4 адам катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда Кыргызстан боюнча жалпы коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны учурда 111 кишиге жетти. Жаңы катталган 4 учурдун ичинен Жалал Абад шаарында 1, Сузак районунда 1, Кала Көл шаарында 1, Чүй облусунда 1 адам. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 59 аял, 52 эркек киши деп кошумчалады. Мамбетов билдиргендей, жаңы аныкталган учурлардын ичинен бирөө Россиядан келген, 3 адам ал менен байланышта болгондон жуктуруп алган. Биз учурда теле берүүсүндө ушул карантин башталгандан бери жарым ай аралыгында Ысык Көл облусунда 5 өспүрүм өз жанын кыйган экен. Ошонун тегерегинде сөз кылып жатабыз. Бизде бир нече видео, аудио байланыштар болду. Мен азыр психологдордун кеп кеңешинде уктук. Билим берүү министрлигинин соңку маалыматы боюнча мындан ары мектеп окуучулары 4-чейректе дистанттык түрдө билим алат. Программа учурда электрондоштурулуп жатат. Учурда 4-чейректин программасы толугу менен электрондук форматка өткөрүлүп, телепрограммалар таратылып жана интернет порталга көчүрүлүүдө. Министрлик билдиргендей, балдар интернет шарт жок аймактарда ЛТР жана Баластан телеканалдар аркылуу түзүлүп жаткан берүүлөр аркылуу жана Мега 24 деген тиркеме аркылуу билим алат. Бул үчүн 3 булакка тең программалар жүктөлөт. Окуучулар кайсынысы жеткиликтүү болсо, ошону колдонуп билим алса болот. Бизде түз байланыш бар. Азыр бизде видео байланышта педагог Асылбек Жодамбеков мырза. Асылбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Асылбек мырза, тилекке каршы акыркы ушул жарым ай аралыгында Ысык Көл облусунда 5 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды деген маалыматтар чыкты. Биз ошонун тегерегинде сөз кылып жатабыз. Педагог катары балдардын психологиясын жакшы түшүнгөн киши катары, адис катары айтып кетсеңиз, мындай учурда балдарды кантип туура тарбиялап, ушундай балекеттен сактап калсак болот? Албетте ушул жарым айдын ичинде ушул 5 ымыркайдын ушул өспүрүм курактагы балдардын өз өмүрүнөн менен кош айтышканда дагы мындай суицидтик жол менен кош айтышып кеткендиги бизди ата энелерди дагы, билим берүү өкүлдөрү дагы ушул өкмөттөн баштап баардыгыбызды ойлондуруш керек да. Эми азыр деги эле биз Кыргызстанда эмес, дүйнөдө мындай абдан кооптуу ал түзүлүп, көпчүлүк учурда мындай үйдө отурууга туура келип атат, ата энелер балдар менен болууга туура келип атат да. Анан ушул менин оюмча ушул бүгүнкү кырдаалда ата эне ошол биологиялык гана ата эне болбостон мыкты ата энелик кыла тургандыгын, сабаттуу ата энелигин көрсөтүш керек да. Албетте жанагы 5 жагдай ар бирин мындай терең иликтеп, мындай иликтөөгө алуу шарт. Бирок бизде коомдо дагы тилекке каршы ушундай бир учурлар катталган. Кээ бир ата энелер болсун, билим берүү мекемелери болсун, ошол суицидтик жагдай тууралуу маалыматты так бербей, жашырып, ошол өздөрүнүн үй бүлөлүк имиджин, же болбосо мектептин имиджин ойлогон учурлар бар да. Ошондуктан бул баланын өмүрү, адамдын өмүрү баардыгынан жогору туруш керек да. Анан эң бир жерде мен бул жерде айтып кетет элем, ата эне катарында дагы, адис катарында дагы бул жерде ошол балдардын жанагындай жагдайга барышында түздөн-түз ошол ата энелери, ошол ким карап атса, багуучулар карап атса, ошолордун жоопкерчилиги менин оюмча карап иликтеш керек деп ойлойм да. Карантин учурунда ушул балдарды кантип убактысын натыйжалуу пайдаланса болот? Эми мындай болуп атпайбызбы? Биз өзүңүздөр билесиздерби, мурун дайыма айтып келгенбиз да, биз баягы айыл жериндеги ата энелер болобу, шаар жериндеги ата энелер болобу, убактыбыз такыр жок, колубуз бошобойт, жумуштан бошобойбуз, балдарыбызга убакыт жок дечи да. Эми мына ушул карантинден улам ата эне менен баланын дагы көбүрөөк убакыт өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Ушул шартта ата эненин ошол бала менен өткөзгөн убактысынын көлөмү эмес, анын сапаты абдан маанилүү да. Ата эне кандай убакыт өткөзүп атат. Өзгөчө көпчүлүк учурда жанагы балдардагы суицидтик форма, өзү суицид экиге бөлүнөт, билесиздер, Бул жанагы псевдосуицид деп коебуз, анан парасуицид деп коебуз да. Псевдосуицид дегенибиз бул өзү жанагы балдардын жан соокасы. Балдардын өзүнө көңүлүн бурдуруу аракети.
мени угуп койгулачы деген жан суагасы да. Ал эми пара суицид болсо бул абдан сейрек кездешкен, дүйнөдө сейрек кездешкен бул оору деп койсок болот. Бул эми булардын саны абдан эле аз болот. Бир миллиондон 1-2 эле чыкмаса, көп чыга бербейт да. Ошол биздеги болуп аткан суицидтин көпчүлүгү бул жанагындай псевдосуицид. Баланын жанагындай ата-эне тарабынан, жакындары тарабынан физикалык болобу, психологиялык болобу бир басым жасалып аткан мезгилде ошого каршы ошол алардын жообу же болбосо протестасы болуп эсептелет да. Ушундай шартта кантип мындай убакытты туура өткөзүүгө болот? Эң биринчи кезекте ошол бала менен ата-эненин ортосундагы мамиле гармония маанилүү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, 2000-жылдардан баштап Z поколения, Z муну төрөлө баштады. Ата-эне көпчүлүк учурда баягы эскиче эле биздин ата-энебиз ушинтип келгенде эле какыс-кокус кылабыз деп эле балдарды кандай бирдеңе эле сабаган, аларга басым жасаган, аларга кандай бирдеңе үстөмөндүк көрсөткөн учурлар көп кездешет да. Ошондуктан эң биринчи кезекте биз ата-эне үстөмдүктү токтотушубуз керек. Өзүн билемдикти токтотуш керек. Демек, жанагындай бир нерсе жазсак дагы, балдардан бир нерсе талап кылсак дагы, ошол күндүн иш планын чогуу пландасак дагы, ата-эне эле пландабастан балдар менен чогуу пландасак. Алардын кандай каалоосу бар, алардын кандай убактысын кандай бөлүштүрүбүз керек. Ошону менен кандай бирдеңеде дайыма ушул иш-чараларды алардын пикирин, мүмкүнчүлүгүн, каалоосун эске алуу менен жазсак, суициддик жагдайлар абдан азаят эле деген пикирдемин да. Асылбек мырза, рахмат байланышка чыгып жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Рахмат, жакшы туруңуздар, жакшы туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта педагог Асылбек Жооданбеков мырза болду. Биз убакыт соңуна келгенге байланыштуу көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Өлкөдөгү абал, өзгөчө абал киргизилген аймактар жана башка маанилүү маалыматтар менен 5-канал маал менен маалымдап турат. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан тааныша аласыздар. Берүүнү мен Мунарбек Жоргомов алып бардым. Саламаттаныңыздар.